жаткан жылда өлкөдө жапырт курулуш жүрүп, тармакта бурулуш жасалды. Жалпы бир жылда 230 объект пайдаланууга берилди. Анын 100 мектеп, 45 бала бакча болгон. Калганы саламаттык сактоо мекемелери жана спорт комплекстери. Муну менен өлкөдө курулуштун көлөмү жогорку көрсөткүчкө чыкты. Азыркы Кыргызстан баш аталган Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлүшүнүн 100 жылдыгынын урматына реалдуу сектордун жана социалдык тармактын бир катар объектилерин ачканы турабыз. Курулуш тармагы мектеп, бала бакчаларды салуу менен гана чектелген жок. Бул жылы турак жайга муктаж жарандардын көйгөйүнө көңүл бурулду. Көп жылдан бери айтылып, бирок ишке ашпай келген ипотекалык шартта үйлөр ар аймакта жапырт курула баштады. Алды пайдаланууга берилип 500дөн ашуун жаран турак жайлуу болду. 64 очередь oldu. Ата көз барып турдук. Кечке бүттүк, очередь берсекти, ошентип атам. Экинчи этаж калыптыр. Ана дейт 15-этаж калыптыр. 15-этаж бийик болуп калды. Атамдын кеңеши менен экинчи этаж калып калды. Туура кылгансың. Анан экинчи этаж жакшы да. Аны ошентип келсе келе ошол бар. Ана мен киргенге да буйруп калыптыр да. Ташлап калды. Мен кече биринчи жолу аркайым да сосед. Биринчи жолу Бул жылы жол тармагында көз жаздымда калган жок. Начар абалга кептелип жарактан чыккан эл аралык маанидеги жолдор жаңыланды. Андан Окат шаарын аралап өткөн жолдун 34-чакырымынан баштап 40-чакырымына чейинки аралык 4 тилкелүү болуп бүткөрүлдү. Андан соң Өзгөр шаарын айланып өтүүчү 14 чакырым жол ишке түштү. Эл үчүн кызмат кылган жол болсун. Жолдун шаар аралап өткөн бөлүгүн сыртка алып чыгуу менен Өзгөр шаарында тыгын азайып, шаар ичиндеги каттам жөнгө салынат деген ишеничтебиз. Буюрса, мындан ары жергиликтүү элдин убактысын алып, беймазага салып, ары бери өтүүдө жол кырсыгы сындуу тобокелчиликтер жоюлат деп ойлойм. Биз мындан ары өлкөнүн чоң жолдорундагы ыңгайсыздыктарды четтетүү боюнча ушундай долбоорлорду колго алдык. Ушундай эле ыкма менен бардык каалоочулар башка альтернативдүү акы төлөп турчу жолдорду курууга катыша аласыздар. Тарган акчалары бардыгы 168 миллиард 287 миллион деп коеюн, сомдорун айтпайын. 1 миллиард 945 миллион доллар болуптур. Курулуштан сырткары өлкөдө жемкорлор менен күрөш уланды. 4 жылда коррупциядан жана мыйзамсыз иштерден 168 миллиард сомдон ашуун каражат казынага кайтарылды. Анын ичинен 37 миллиард 776 миллион сом акчалай, 130 миллиард 510 миллион сом мүлк түрүндө өндүрүлгөн. Өндүрүлгөн акчанын 50 миллиарды уюшкан кылмыштуу топтордон кайтарылган. 50 миллиард сомдун ичинде мүлктан накталай акча да бар. Ал төмөнкүчө бөлүштүрүлгөн. Республикалык бюджетке 3 миллиард 352 миллион сом, бажы кызматына 395 миллион 503 миң, салык кызматына 4 миллиард 394 миллион сом, турукташтыруу фондуна 16 миллиард 952 миллион, жаңы стадион курууга 12 миллиард 681 миллион. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мүлк түрүндө 130 миллиард 510 миллион сомго бааланган 1174 объектине мамлекетке өткөргөн. Алар 44 объект 8 миллиард 963 миллион сомго сатылган. 184 объект мамлекетке берилген, калганы 75 миллиард сомго бааланууда. Өндүрүлгөн акчалар казынага кайтарылып, коррупцияга карата каршы күрөш жүргөнү менен казынага кол салгандар тизгинделген жок. Бул учурда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев салыкчылардын мыйзамсыз аракеттеринен 30 миллиард сом салык түшпөй калганын ачыктады. Биз текшерип чыккандан кийин азыр дагы эле текшерип атабыз. Миллион ЭТТ кайтарылып келинген. Бирок бирөөсү дагы ошол налоговый инспекторлор тарабынан текшерилген эмес. Бирөөсү дагы. Общий оборот суммы приблизительно около 500 миллиардов сом болгон. Точнее 464 миллиардов сом болгон. Ушунча акчаны баягы көмүскө экономиканы алып чыгышканда контрабанда менен ушул налоговиктер өздөрү ушуну менен машыгышкан. Так? Бул жерде приблизительно эсептеп келгенибизде бүгүнкү күндө 30 миллиард сомго чейин налог төлөнбөй калган. Ошол контрабанданын эсебине. Ал негизи жыл аяктап калганда министрлер кабинетин жетектеп турган Акылбек Жапаров кызматтан күтүүсүз кетти. Өзгөчө өлкө экономикасын арттырууга басым жасаган Акылбек Жапаровдун кызматтан алынышы коомчулукта кызуу талкууну жаратты. Ал жолу министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр орун алып, ордуна Адылбек Касмалиев дайындалса, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев, экономика жана коммерция министри кызматына Бакыт Сыдыков дайындалды.
EAP өлкөлөрүндөгү эң чоң көрсөткүч болгондугунун негизги бир себептеринин бири бул мамлекеттик инвестициянын көбөйгөндүгү, ошол эле мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгүнүн активдешкендиги жана ошондой эле 2024 жыл кыргыз экономикасы үчүн чоң долбоорлордун башталыш жылы болду. Ошолорго старт берилип, мисалы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна, Камбар-Ата 1 ГЭСине жана ошондой эле көптөгөн энергиянын калыбына келтирүүчү энергия булактарын боюнча, күндүн шамал энергиясы боюнча алына турган, ошондой эле кичи ГЭСтерди куруу боюнча көптөгөн долбоорлордун башталышынын, анан кандайдыр деңгээлде алардын биринчи баскычтарын ишке ашыруунун жылы болуп эсептелди. Ошондуктан мен ойлойт элем, ушу 2024 жылы башталган көп жумуштар бул кыргыз экономикасына узак мөөнөттүү таасир бере турган, эффект бере турган долбоорлор болуп эсептелет. Ошондуктан жалпылап айтканда 2024 жыл кыргыз экономикасына аябай мындай бир кыргыз экономикасына 2023 мурдагы жылдарга караганда бир кыйла жемиштүү жылдардан болду деп айта алабыз. 2024 жылдын 11 айында ички дүң продукциянын көлөмү 9%га өстү. Өлкө инфляцияны туруктуу кармап, экономикалык өсүү дагы жогорулаган. Алмагүлерге багысын Мирбек Конобаев, Ош ТВ.